Бул видео презентациянын негизги максаты Таш булак айылдык аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан уюштурулган балдар жана жаштардын бош убактын өткөрүү үчүн иримдердин ишин баалоо. Видео презентация Таш булак айылдык аймагынын мектеп парламенти тарабынан жасалган. Видео презентация Таш булак айыл аймагында балдар жана жаштардын арасында өтүлгөн сурамжылоонун негизинде жасалган. Жана жаштар тарабынан айтылган ой-пикирлерди камтыйт. Сурамжылоого жалпысынан 60тан ашык өспүрүм балдар катышышты. Бош убакытты өткөрүү үчүн балдарга жана жаштарга уюшулган иримдердин же секциялардын кереги бар. Себеби бул секциялар балдарга бир гана оң таасирин тийгизет жана бош убакытты өткөрүү үчүн уюшулган эң сонун ой. Сурамжылоонун алкагында биз эң биринчиден балдардын жана жаштардын мектептен тышкары кандайдыр бир секцияларга, иримдерге катышууга кызыкчылыгы барбы деген суроо менен кайрылдык. Андан тышкары иримдерге жана секцияларга катышууга убактысы барбы же жокпу деп сурадык. Сурамжылоодон өткөн жаштардын 61% бош убакыт бар экендиги жана иримдерге, секцияларга катышууга кызыкчылыгы бар экенин билдиришти. Сурамжылоодон өткөн жаштардын 26% кызыкчылыгы бар, бирок бош убактысы жок экендигин билдиришти. Калган жаштардын 12% кызыкчылыгы жок экендигин же болбосо башка иштер менен алек экендигин билдиришти. Сурамжылоодон өткөн жаштардын арасында айыл аймактын ичинде 24% азыркы убакта ар кандай иримдерге жана секцияларга катышышат. Калган 76% болсо иримдерге катышпай тургандыгын билдиришти. Буга ар кандай себептер бар. Мисалы, ошол 76%-дын ичинен көбү кызык болгон иримдер жана секциялар жок экендигин билдиришти. Дагы 30дан ашыгы иримдерге жана секцияларга катышыш үчүн башка аймакка барып келүүсү зарыл экендигин билдиришти. Ошол себептен жаштардын көбү кызыкчылыгы болсо да иримдерге жана секцияларга катыша албай тургандыгын Иримге кызыккандардын арасынан кайсыл иримдер пайдалуу болмок? Ушул суроого жооп берүүнү сурандык. Иримге кызыккандардын арасынан көбү эле спорт тандашты. Жоопту баары эле волейбол, футбол, баскетбол жана башка күрөш иримдерине катышмак элем деген жоопту беришти. Кийинки орунду чет өлкөлүк тилдерди үйрөнгүм келет дегендердин жооптору элишти. Алардын баары англис жана кытай тилдерин тандашты. Кээ биркилер орус тилдерин да тандашкан. Үчүнчү болуп музыка жана бийге шыктангандар ээлешти. Жаштардын жалпысынан бош убакытты өткөрүү үчүн уюшулган секциялардын жана иримдердин иши канчалык деңгээлде канааттандырарлык иш алып барып жаткандыгын сурадык. Алардын ичинен 21% канааттандырат деген жоопту калтырышкан. Ал эми дагы 35% канааттандырат, бирок жетишпей эмес деген жоопту калтырышкан. Ал эми калган пайызы канааттандырбайт деп билдиришкен. Сурамжылоодон өткөндөрдүн 60%дан бир аз ашык саны иримди алып барып жаткан мугалимдин кесипкөй даярдыгы бар болгонун жана түшүнүктүү кылып окутканын, мугалимдин өз убагында келип сабакты такыр калтырбагандыгын жана катышуучуларга карата эч кандай орой мамиле же психологиялык басым кылбагандыгын белгилеп кетишти. Иримдин иш графиги ыңгайлуу деп 56% гана билдиришти жана 26% графикти ыңгайсыз деп белгилеп кетишти. Ирим болчу жердин ыңгайлуу жерде жайгашкан, ал жака жетүү оңой деп жаштардын туура жарымысы гана айта алды. 35% ирим жайгашкан жерге жетүү оңой эмес деп жооп беришти. Бардык зарыл болгон шаймандар жана жабдуулар бар жана ирим өткөн имарат жайда бардык шарттар бар дегенге макул болгондугун саны 40%дан тегерегинен гана болду. Мындан тышкары жаштар ирим өтүүчү жайдын жетишсиздиги, таардыгы жана бош болбой калган учурларын белгилеп кетишти. Жыйынтыкта жаштардын 61% иримдерге катышууга кызыкчылыгы бар, бирок ошонун ичинен 24% гана айыл аймакта иримдерге катышат. Иримдерге катышуучулардын саны аз болгондугунун себеби болуп, аймакта жаштарга пайдалуу болгон иримдердин жоктугу. Эң пайдалуу деп жаштар спорт, чет тили, анын ичинде орус тилин үйрөнүү жана музыка иримдерин белгилеп кетишти. Жаштардын жалпысынан көпчүлүгү уюшулган иримдердин иши аз канааттандырарлыгын айтышкан. Азыркы учурда иштеп жаткан бий жана комуз иримдери, бирок бир аз кемчиликтер бар экенин дагы билдиришкен. Балдарга жана жаштарга жагымдуу Кыргызстан демилгесинин алкагында Таш булак айыл аймагынын мектеп парламентинин кеңеши тарабынан даярдалган аталган долбоордо Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун колдоосу менен өнүктүрүү саясат институту өнөктөш жана максаттуу айыл өкмөттөрү менен биргеликте ишке ашырылууда.